технологияларды жайында турган өкүлдөрдү чакырганбыз. Ажы Нармат мен алдым. Интенсивдүү багбанчылык коомдук бирикмесинин төрагасы болом. Папканы көтөрүп алып Биздин коомдук бирикме республиканын аймагында иш алып барат. Акыркы 2 жылда эле интенсивдүү гилес, алма, алмурут, ошондой эле бүтүнкү ежевика, малина, клубниканы, деги жер жемиштүүлөрдүн бардыгы эле фонологиялык түрлөрүнүн сорттору багбандарга, дыйкандарга пайдалуу культураларды жайылтуу аракетинин үстүндөбүз. Учурдан пайдаланып Айыл чарба министри Бакыт Төрөбаевга жергиликтүү бийлик өкүлдөрү Аким Алишереке ыраазычылык билдиребиз. Ушундай агродиалогду уюштуруп, айыл чарбасындагы жакшылыктарды, жетишкендиктерди жайылтып, тажрыйба алмашууга шарт түзүп берип атканын презентацияда көрүп турасыздар. Биздин коомдук бирикме бир эле көчөттөрдү сатып жайылтып эмес, кеп кеңешти багбандарга өтө тыгыз формада өткөрөт. Көчөт тигилгенден баштап аны кароо, багуу, сатуу, түшүм сатуу боюнча да кеп кеңештер берип турабыз. Ошондой эле жеке өзүмдүн да кооперативим бар. Азыр тиешелүү кагаздар бардыгы РУАга тапшырылды. Жер жемиштүүлөр жана декоративдүү өсүмдүктөрдүн питомниги уюшулуп жатат. Ал жерде база толугу менен даяр болду. Израилдин тамчы системасы коюлду. Трактор алынды, жаңы трактор. Көчөт тигүүчү, көчөт казуучу, катар аралыктарын иштетүүчү 20 жакын шаймандар алынды. Питомник статусун Кудай буйрса РУА жардамы менен алып калсак, чет өлкөдөн, Европадан, Турциядан калышпаган көчөттөрдү өзүбүздүн райондордо чыгарып, арзан баада багбандарга сунуштай алабыз деген ойдобуз. Анан да кошумча азыр Япония менен, Германия менен дагы эксклюзивный договорлор түздүк. Илгеркиде химикаттар менен эле жерди кунардуулугун кетире бербей, Атоник плюс Сарби деген анан Коминтек сыяктуу сиздерге азыр тартап беребиз. Биопрепараттарды колдонсок, жерди сактап калсак, эрозиядан сактасак, бала чакабыздын, элибиздин ден соолугун ойлоп, таза препараттарды өтсөк деп чакырып кетем да. Көңүл бургандыгыңыздарга чоң рахмат.